эсебине нефть чыңарып жана бир жайылып турган статут бар го, ошол чыңалып турган катып калат. 8 жылдан бери белим ооручу эле, массаж кылчумун, укол алчумун постоянно. Ошол бел оорум жок болуп калды. Түн уктай албайт элем, эртең менен тура албайт элем. Түн уктаганда дагы ойлор менен уктайт элем, кыйналат элем. Азыр эрте туруп калдым. Кеч жатсам деле эрте турам. Организм жеңилдеп, сергек болуп калдым. Мен үй бүлөмдө болгон өзгөрүү чоң болуп атат, бир туугандарым арасында болгон өзгөрүүлөр болуп атат. Аябайчы жумушуман постоянно жолум тосула берчү. Азыр жумушуман өзүнөн өзү эле жолдорум ачылып, ушунчалык чоң результаттарды алып атам. Мен аябай ыраазымын бул балага. Экинчиден Алла Таалама ушунчалык ыраазымын биздин кыргыз элибизге ушундай кыргыз элин агарта турган, агартып аткан баланы келгенине. Жайылымды жалпыңыздан қол шаңыздан болмақ. Жүрөккө тынчтык келди. Биз ушунчалык жан дүйнөң жыргап, өзүңдү бактылуу сезип калат экенсиң. Жүрөккө тынчтык келгенде бактылуулук келет экен. Арымга айтып берет, мен ооруп калдым, мен минтип калдым, мен бечара болуп калдым, мени күйөөм минтип койду, анан күйөөм тигинтип кой депчи. Анан бетки адамдар ооруйт, ошентип койду дегенде, анан аны ийгиле семире берет. Ошонун баары ооруп калып. Кудайга өзүн коюп бергенде эле баардык нерсе чечилип баштайт. Жакшы результаттар болду. Өзүмчө бир башкача болуп калдым. Давлением өтө бийик болчу. Дайыма энолаприл деген дарыны күнүгө бирден ичип, еще жүрөгүмдө тахикардия бар болчу. Ошол дарыны экөөнү ичпесем, жүрөгүм кечинде кадимкидей тыпырап ушундай чыдабай неме кылчумун да, жата алчу эмесмин ушу сол жагыманчы. Нервный стресс болгон үчүн дагы ошол дарыларды ичпей калдым. Давлением эгерде дарыны ичпей койсом, эртеси күнү андан да ашып ташып, сөзсүз түрдө бир катуу 240-ка чейин жетип анан кийин түшчү эле да. Азыр ошол нерсе жок. Сизге чоң рахмат. Талкаланасыңар просто. Клетичный уровеньге чейин талкаланасыңар. Силер талкаланып атасыңар, балаңар, кызыңар, үйүңөр, күйөөңөр кошо талкаланат. Аллергия, астма менен жакшы болуп атам буюрса. Бир айдан кийин результат кетип баштады. Былтыр жазында аябай обострение болуп, анан врачка көрүнгөндө гормональный жазып берип койгон врач. Гормональный баарыбыз эле түшүнөбүз да, уже эң в крайнем случае колдонобуз. Айла жок, жан кыйналганда колдонот экенсиң. Ошону колдонуп жүрдүм. Сизге катышып баштагандан кийин жаңы жылга чейин бир аз колдонуп жүрдүм. Анан жаңы жылдан кийин таштадым. Туура эмес иш аракет нерсенен адамга оору келет деген жерлер бар психологиядачы. 10 күн ичинде бүт ушунчалык тазаланды. Таптаза болду, ичпей алды, баягы дары ичпей алды, дарысын баарын көмүп келди ырым кылып. Ишиме байланыштуу адамдар менен иштейм. Адамдарды көргөндө баягындай энергетикасы аркылуу эле мен страдать эте берчүмүн да. Бирөөнү көрсөм жиним келе берчү, бирөөнү көрсөм сүйүнчүмүн, бирөөнү көрсөм ыйлагым келчү, ушундай болчу. Азыр андай реакция жок болуп калды. Адамдарды көргөндө ошо ойдон эле кабыл алып, ошо ойдон эле кетип турдум, бирок ичимде баягы күрөшүү, жаман көрүү, жакшы көрүү деген жок. Нервтен болсо керек. Көзүм тартып, секирип токтобой калган. Сабакты сатып аларды. Ошол көзүм тартпай калып медитация жасаган. Адамда эго көбөйөт, жүрөк карайат. Адамда жүрөк карайып, эго көбөйгөндө адам эмне болуп баштайт? Ичкиси келип баштайт, чеккиси келип баштайт, ойноп жыргагысы келип баштайт. Бир жылдын ичинде өтө көптөгөн адамдар айыгып кетти. Мен айыктырган жокмун, бул жерде өздөрү айыктырып кетишти. Мен ушул оорунун айынан орозо кармай албайт элем да. Дайыма орозо кармай албай калып калат элем. Кудайыма 1000 мерте шүгүр, быйыл орозо кармадым. Сизге терең ыраазычылык чексиз. Баардык нерсени жүрөк алабыз.
Ана медитация кылып атқанда могу жүрөк тазаланат. Ошон үчүн жүрөгүңөр бир жума ооруйт. Мен белимде 3 диагноз болчу. Ошо костовой ооруларым бар эле. Аябай кыжалат болуп жүргөнмүн. 2 күн катышкандан кийин эле ошол оорум жок да. Ана мен чыкынакта отуруп алып намаз окуйт болчумун. Башка убакта эки жакка жан баштап алат элем. Анан ошол намаз окуп аткан маалда сезим чыкынактайын десем эле белим жакшынакай эле турам да. Анан ошол оорумду издедим кадимгидей. Издеп таппай калдым агай. Рахмат, чоң рахмат. Мен ушул 2 жылдан бери чоң сыноо менен өзүмдү аябай жоготуп койгон экен элем. Жан дүйнө илими. Эң негизгиси жан дүйнө илими. Адамдын мына жан дүйнөсү тазаланганда уже болду, баардык нерсебиз болду. Биз убакытты кеспесек, бизди убакыт кесет. Медитацияга отуруп баштадым. Бир 2 күн отурганда эле баягы наспай болгон, тамеки, арак, марак болгон жана ойноп күлгөнгө болгон нерсе жок болуп кетет. Ишенбей деле жасай бергиле. Бизге силердин ишеничиңердин кереги жок. Жөн гана могу катыган нерсти могу жакта баягы комок болуп турган нерсти кой берүү. Доктор Өмүрбеке, сизге ыраазычылык айткан эле мына жерге чыктым. Өтө ыраазымын. Мен күтүү деген түшүнүк жок болуш керек. Биз ошол балабыздан күтөбүз, апабыздан күтөбүз, келиңерден күтөсүңөр. Күтүп жүрүп эле талкаланып берет адамчы. Түшүнүңүздөрбү? Күтүү адам только талкалайт.